Ал эми Баткенде жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүүдө. Бирок дыйкандарды күйүүчү майдын баасы түйшөлтүүдө. Учурда жер айдоо иштери башталгандыктан дизелдик майга муктаждык күчөп, 1 гектар жер аянты үчүн техниканын кызматына 5000 сомго чейин каражат чыгымдалууда. Баткен району боюнча 8000 гектардан ашуун жер аянтыны айдап себүү пландалган. Бул жумуштар июнь айларына чейин толугу менен бүткөрүлүүгө тийиш. Баткен району аймагында 8000 гектар жерге айдап себүү иштери пландалган. Бүгүнкү күндө анын 300 гектарында мындай айдоо иштери жүрүп жатат. Жалпы 41 гектарына бүгүнкү күндө кылкандуу дан эгиндери себилип бүттү. Бирок дыйкандарды күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттыгы түйшөлтүүдө. Максатбек Оморов 20 гектар жер аянтына арпа себүүдө. Атайын долбоордун алкагында 4 тонна үрөн жана жер семирткичтер акысыз берилген. Ал эми жерин айдатуу үчүн техника чыгымдарын өз каражатынан төлөйт. Күйүүчү майга болгон баанын кымбаттыгы дыйкандын башка жылдарга салыштырмалуу чыгымын көбөйттү. Азыр айдаты баардыгы ушу сокко силка бар, катты алышы менен 5000ге жакындап атат да. Негизи бизге күйүүчү май арзаныраак болсо жакшы болот. Ишти баштаганыбызда 47 сомдон күйүп аттык эле, азыр 45 сом 50 тиынден күйүп атабыз. Бирок бул дагы кичине кымбат болгондой болуп атат да. Кыргызстанда мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоору аркылуу Баткен облусу боюнча 72 тонна арпанын үрөнү 18 коомдук үрөн фондторуна акысыз берилген. Бул айыл чарбасын өнүктүрүү жана аймактардын тоют базасын чыңдоо, ошондой эле калкты таза үрөн менен камсыздоо багытын көздөйт. Быйылкы жылы Баткен облусу боюнча 18 коомдук үрөн фонду түзүлүп, бүт баарына 4 тоннадан биринчи репродукциядагы гетман арпасы, анан 10 гектарга жете турган беденин үрөнү, амафос арпаны кошуп сепкенге, анан селитра кошуп бердик. Бул алып келинип берилген гранттар бүт бардыгы кайтарымсыз. Баткен району боюнча жазгы талаа жумуштарына техникалар жетиштүү. Учурда сугат жерлери гана айдалууда. Бул жылы кардын көп жаагандан кайрак жерлерде айдоо иштери кеч башталды. Күйүүчү майлардын кымбаттыгы эле болбосо дыйкандар жазгы талаа жумуштарына даяр. Жалпы район боюнча 250ге жакын айыл чарба техникалары бар. Мунун ичинен бир 4 жанагы Кастамандуу ДТ-75 деген трактор, калганы баары дөңгөлөктүү тракторлор. Техникалардан проблема көйгөйлөрү болбойт, жетиштүү. Күйүүчү майлоочу майлардан жана сизге айтып кеттик, Сметпет. Ушу баасына болбосо так бар жагынан эме болот. Эми 1-июнга чейин толук эгилип бүтөт. Күйүүчү майлардын баасын төмөндөтүү боюнча жогорку кеңеште да аракеттер болууда. Бирок жазгы талаа жумуштарынын мөөнөтү күн санап өтүп жаткандыктан, бир күн болсо да эртерээк чечип беришсе дешет дыйкандар. Вице-спикер шаршемби күнү өкмөткө ыкчам протоколдук тапшырма берилип, маселени чечебиз дейт. Биз ошо жазгы талаа иштерине даярдык боюнча өкмөттүн маалыматын угабыз да, анан ошол жерде биз ыкчам протоколдук тапшырмаларды беребиз. Ушул маселени дагы биз ошол жерде коебуз да өкмөт башчысына. Себеби дегенде жаздын ар бир күнү абдан маанилүү да. Анан ошол маселе көп айтылып атат, бирок ошол күнү биз мына протоколдук тапшырма аркылуу гана чечебиз да. Ошол бардыгына тапшырма берсек, чечилет деген үмүт бар. Учурда Баткен шаарында дизелдик күйүүчү майдын литри 46 сомдун тегерегинде сатылууда. Бул баа борборго салыштырмалуу 3-4 сомго кымбат. Ал эми кошуна Казакстанга салыштырмалуу күйүүчү майдын баасы кымбат болуп жаткандан эл өкүлдөрү арзандатуу боюнча өкмөткө кайрылышкан. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.